Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Биздин кезектеги сабагыбыз Кембридж программасынын алкагында табигый илимдерди үйрөнүү деп аталмакчы. Башкача айтканда биз ошол ортоңку мектепте сабактарды пландаштыруу кандай болот? 7-чи, 8-чи, 9-чу класстарда жана андан жогорку класстарда дагы кайсыл модель боюнча сабактарды пландаштырып өткөрүш керек жана уюштуруш керек. Мына ошол боюнча болмокчу. Анда эмесе биз сиздер менен бул ортоңку мектептер үчүн 3С плюс 1И модели боюнча сабакты кандай пландаштырабыз. Ошол боюнча биз сөз кылалык. Эсиңиздерге салсак, биз мурунку жылдагы окуу жылында табигый илимий предметтерди окуткан мугалимдер ошол изилдөө сабактарын 5И модели боюнча пландап, ал изилдөө сабактарыны кайсы этаптардан турат, анын баарын ар бир этапты талкуулап, ар бир этап боюнча мисалдарды келтирип, жана ошол бир сабактын үлгүсүн иштеп чыгып, планын, анан ошол план боюнча сабак өтүп, анализдеп, ушундай иш аракеттерди жүргүзгөнбүз. Азыр болсо биз сиздер менен ошол окууларыбыздын экинчи этабы болгон 3С плюс 1И моделиндеги окуубуз кандай пландаштырылат, мына ошол боюнча биз талкуулайбыз төмөндө. Бул орто мектептер үчүн табигый илимдер боюнча Кембридж программасын тандоо эмне үчүн маанилүү болду? Бул ийгиликтин негизги факторлорунун бири табигый илимдерди окутуунун өзгөчө методикасында болуп атат. Окуу материалдарынын бул комплекси Сингапур методологиясына негизделип, мында 3С плюс 1 модели эмне дегенди түшүндүрөт. Биринчи Ссы бул кызыгууну жаратуу, шыктандыруу жана кызыктыруу деп аталат. Ал эми экинчи Ссы түшүнүүнү түзүү, үчүнчү Ссы билимди бекемдөө же бышыктоо, 1Иси бул жаңылык, бул развитие или обогащение, билимдерди өнүктүрүү же байытуу, илимий билимди көз карашын окуучулардын тереңдетүү деп аталат. Окуу методикалык комплексин, башкача айтканда, окуу китебин мугалим үчүн колдонмо методикалык жана жумуш жетептерин кантип пайдаланыш керек, ошого карата сабакты кантип пландаштырыш керек, ушул боюнча болмокчу. Бул жерде табигый илимдерди ийгиликтүү окутуу же үйрөтүү үчүн эң жакшы ыкмаларды айкалыштырып колдонуш керек. Мисалы, мугалимдер жана окуучулар үчүн колдонууга өтө ыңгайлуу жана оңой болгон бул методикалык сунуштар жана окуу методикалык ресурстары колдонулат. Бул окуу комплексинин, окуу методикалык комплексинде эмнелерди биз көңүл бөлүп карашыбыз керек. Кембридж программасынын алкагында 3С 1И педагогикалык мамилесине негизделген окуу методикалык комплексин колдонуу дагы өтө маанилүү болуп турат. Себеби биз ошол Сингапур мамлекетинен жаңы 5-чи жана 7-чи класстар үчүн жаңы окуу китептеринин комплексин алып пайдалануу алдында турабыз. Бул комплекс мугалимдер үчүн ресурстардын топтомун камтыйт. Мында мугалимдердин колдонмосунда усулдук кеңештер, окутуунун стратегиялары жана жетектөөчү суроолор эскертүү панелине ар бир сабак үчүн ошол китептеги мазмундун PowerPoint'та жасалган слайдтары жана слайд менен бирге ар бир сабактын пландары ошол эскертме панелине киргизилген. Андан сырткары дагы бул слайдтар белгилүү бир окутуу тапшырмаларына ылайыкташтырып жасалган. Кадам-кадам менен бизге ылайыкташтырылып, сабактарды оңой жана натыйжалуу жеткирүүгө жардам берет. Окутуу үчүн окуу китебинин негизги материалдарын камтыйт. Ал эми слайдтардын астында
эскертүүлөрдө булар методикалык жактан камсыздалган сабак пландары киргизилген. Сабак пландарынын негизинде жүргүзүлөт. 3С1Е педагогикалык мамилесине ошол үлгүгө слайдтар дал келет. Башкача айтканда так көрсөтүлгөн. Андан сырткары бул усулдук кеңештер жана талкуу суроолору дагы киргизилген, талкуулоочу. Анан илимий ой жүгүртүү жана дисциплиналар аралык байланыштар, окуу максаттары менен түшүнүктөрдү байланыштыруу үчүн баса белгиленип көрсөтүлгөн. Жана практикалык иштердин методикалык камсыздоосу мугалимдин колдонмосунда киргизилип, окуу китебинин жана жумушчу дептеринин эксперимент жүргүзүүгө жардам берип, ал жумушчу дептери 2 бөлүмдөн турат. Мында окуу китебинде берилген суроолорго жооп берүүчү бөлүгү теориялык деп аталат дагы. Ал эми практикалык бөлүгүндө окуучулар жасай турган тажрыйбалар жана башка иш аракеттер үчүн тапшырмалар жазылган. Окуучулар ар бир бөлүмдүн аягында жыйынтыктоочу тапшырманы аткара алышат. Бул адаптацияланган ай кубаттуу баалоо жолу окуучуларга өз темптери менен өнүгүүгө жана илимде бекем пайдобал түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Андан сырткары мугалимдер бүт класстын жыйынтыгын көрө алат ал платформада жана зарыл болгон учурда окуучуларга өз убагында колдоо көрсөтүшүп жана алардын каталарын оңдоо иш аракеттери менен камсыз кылуу үчүн айрым окуучулардынга жекече мамиле жасап, окуу процессин жүрүшүн башкача айтканда көзөмөлдөй алат. Бул окуу методикалык комплекси кандай бөлүктөрдөн турат? Азыр эми биз 2025-26 окуу жылына киришерде мектепти башталгыч классыбыз биздики азыр 1-класстан 6-класска чейин болуп пландалып аткандыктан 3С+1Е изилдөөгө негизделген окутуу модели деп аталат дагы. Бул ортоңку мектеп, башкача айтканда ортоңку класстар 7-класстан 9-класска чейин мына ушул модель боюнча сабактарды биз пландаштырып өткөрүүгө багытталабыз. Жана бул орто билимдин эл аралык жалпы сертификаты бул EGCE деп аталат дагы. Буга 10-чу, 11-чи, 12-чи класстын окуучулары ошол сертификатты алыш үчүн билим алып, биздин бара-бара бул өзүбүздүн мамлекеттик жалпы мектептик билим берүү стандарты жана предметтик стандарттардагы ушул эл аралык программанын алкагында жүргүзүлүш керек. Мындан ары ошол башталгыч мектепти ушул план боюнча жүргүзөбүз деп айтып атабыз. Ошондо биздин табият таануу 5-класстагы табият таануу предмети мына ушул 5 үлгүсүндө пландаштырылат. Ал эми биздин 5-6 классыбыз. Ал эми биздин 7-класстан баштап 3С+1Е изилдөөгө негизделген окутуу модели боюнча жүргүзүлөт. Бул болсо сиздер менен айттык, 1-С шыктандыруу жана кызыктыруу, башкача айтканда кызыгууну жаратуу, 2 түшүнүүнү түзүү. Бул 2С биздин изилдөө, түшүндүрүү деген мурунку 5Эдеги этаптар ушул 2С камтылат. Ал эми 3-чү билимди бышыктоо деген этапка биз тереңдетүү жана 5-чи баалоо деген этаптарыбыз дагы ушул 3С камтылат. Ал эми биздин 3Сдан кийин 1Е бул өнүктүрүү же байытуу деп аталат дагы. Окуучулардын илимий көз караштагы түшүнүктөрүн андан ары байытып тереңдетүү деп эсептелинет. 3С1Эге ылайыкталып мазмуну түзүлгөн. Биз ал китептердин электрондук форматын мугалимдер менен бирге анализдеп, ал боюнча кандай пландаштырыш керек, окууларды өткөрүп, жана окуучулар үчүн жумушчу дептер, анан мугалимдер үчүн методикалык колдонмодон турат. Бул жерде окуу китебинин мазмуну санариптик форматта, мында видеолор, интерактивдүү анимациялар, симуляциялар жана ар кандай
өзүн текшерүүчү тесттерди камтыйт мазмуну. Ал эми жумушчу дептери болсо 2 бөлүктөн турат дагы. Бул теориялык жана практикалык деп китептеги берилген суроолорго жооп берип, өзүн текшериш үчүн теориялык бөлүгүн аткарат. Ал эми эксперимент, тажрыйба жасаган иштерин жыйынтыгын ошол практикалык бөлүгүндө иш аракеттерин натыйжасын жазып турушат. Анан мугалимдер үчүн колдонмодагы санариптик форматта бул мында мугалим өзүнүн иш планы, башкача айтканда календарно-тематикалык планынан башка дагы өзүнүн күнүмдүк сабагынын планы ушул мазмунга дал келет. Дал келип түзүлүш керек. Мында ар бир бөлүмдө PowerPoint'та жасалган презентациялар дагы берилген жана бул мугалимдер үчүн колдонмодо окуу китебине жана жумушчу дептериндеги берилген тапшырмалардын жооптору менен камтылган. Ошондой эле кошумча тапшырмалардын материалдары дагы камтылган. Анан кошумча материалдар болгондо бул суроолор банкы деп аталат дагы. Бул жерде ошол окуучулар бир бөлүмдү бүткөндөгү суроолордун же тесттердин жыйнагы болот дагы. Андан башка дагы мында адаптивдик баалоо платформасы боюнча маалыматтар киргизилген. Окуу китеби илим деп аталат дагы, же табигый илимий предметтерди бир китепке мазмуну бириктирилген. Биология, химия жана физика предметтеринин мазмуну бир китепке бириктирилип, интегралдаштырылып, анда ар бир предметтин мазмуну бөлүмдөр боюнча киргизилген. Мисалы, биринчи бөлүмдө биологияныкы болсо, ал эми экинчи бөлүмү химияныкы, үчүнчү бөлүмү физика. Мисалы, биринчи бөлүмдө биология бөлүмүн алып карасак, бөлүмдүн киришүү бетинде темага кызыгууну жаратуучу көрүнүктүү визуалдык маалыматтар элементтери жана жетектөөчү суроолору камтылган. Мында биз ошол биринчи бөлүмдүн биологиясынын киришүү бөлүгүн карап көрө турган болсок, бул жерде илимий обзор, окуучуларды кызыктырган жана түшүнүктөрдү бекемдөөгө жардам берген, интерактивдүү видеолорго, анимацияларга жана симуляцияларга мүмкүнчүлүк берген ар кандай визуалдык материалдар жайгаштырылган. Эми буну биз 3C+1 боюнча карап чыга турган болсок, мисалы үчүн биздин биринчи сыыбыз шыктандыруу жана кызыктыруу, же болбосо бул кызыгууну жаратуу деп атап атабыз. Окуу китебинин ар бир бөлүмүнүн башында турмуштук жагдайларга байланышкан жана иш дептериндеги практикалык шарттарга байланышкан тапшырмалар окуучулардын кызыгуусун ойготуп, алардын негизги билимдерин, өзүндө болгон фундаменталдык билимдерин активдештирет, актуалдаштырат. Эми 3C+1 моделибиз дагы ушул китептин мазмунуна ылайыкталып кантип түзүлөт. Бир бөлүмдүн темасын биз темаларын сааттарга бөлүп алабыз. Бөлүмдүн биринчи темасында бул биринчи турмуштук мисалдары менен, тапшырмалары менен көрсөтүлүп, окуучулардын кызыгуусун ойготуп алып, андан кийин билимдерин активдештирүүчү маалыматтар берилген. Ал эми экинчиси түшүнүктү түзүү. Бул түшүндүрүү, изилдөө жана түшүндүрүү этабы камтылыш керек экинчисида деп. Бул жерде презентациялардын этап менен түзүлүшү окуучуларга илимий түшүнүктөрдү ирээттүү өздөштүрүүсүнө жардам берет. Мында изилдөө бөлүмүндө талкуулар жана изилдөө көнүгүүлөрү аркылуу негизги түшүнүктөрдү тереңдетүүгө багытталган маалыматтар берилет. Андан кийин балдарды эмне үчүн ошондой деп ойлойсуңар деген суроолорду коюп, биз изилдөөгө багыттайбыз. Бул жерде балдар ошол изилдөө бөлүмүндө ар кандай талкууларды жүргүзүүчү, изилдөө көнүгүүлөрү аркылуу негизги түшүнүктөрдү түшүнүүгө жана
тереңдетүүгө багыт алыш керек ал түшүнүктөрдү. Андан кийин ойлон жана изилдээ деген бөлүмү бар. Ал жерде окуучуларды ой жүгүртүүгө, талкуулоого жана жыйынтык чыгарууга үндөп, критикалык ой жүгүртүүнүн негиздерин түзөт. Окуучулар эске алышы керек болгон бул жерде коопсуздук эрежелерине да өзгөчө көңүл бурулуп белгиленген, ар кандай түстөр менен, белгилер менен. Мисалы, алар тажрыйба жасап атканда же эмнени эске алыш керек, ошолор боюнча нускамалар, көрсөтмөлөр берилет. Андан кийин бул түшүнүктү түзүү этабында болот. Бул дагы интерактивдүү шилтемелер болот. Бул жерде окуучуларды негизги түшүнүктөрдү түшүнүп, аны тереңдеп бекемдөө үчүн жумушчу дептерин тапшырмаларына багытталган мазмун берилет. Андан кийинки этабында теманын ичинде, мисалы, окуучуларга тапшырманы аткарууда аракеттердин логикалык иреттүүлүгүн түшүнүүгө жардам берет. Бул жерде ошондой мисалдар менен белгиленген. Тапшырма окуучуларга алган билимдерин колдонууга жана практикалык көндүмдөрдү өнүктүрүүгө мүмкүндүк берүүчү. Кагаз түрүндө аткаруучу көнүгүүлөр болушу мүмкүн, же болбосо сүрөттөрдү тартууга багыт берилиши мүмкүн, же дагы схема, сүрөт, ар кандай практикалык эксперименттерди камтыйт. Бул дагы түшүнүктү түзүү этабына кире турган мазмун болуп эсептелинет. Ал эми бул 3-чү сыйыбыз биздин билимди бекемдөө же бышыктоо деп аталат дагы. Бул баягы биздин тереңдетүү жана баалоо деген этаптарыбыз ушул жака камтылат деп жогоруда да айттык. 2 сыйдан кийинки мазмундан кийин 3-чү сыйыбыз кетип атпайбы? Мында өзүңдү сынап көр деген бөлүмү башталат дагы. Бул жерде окуучуларга материалды канчалык деңгээлде өздөштүргөнүн билиш үчүн, өздөштүргөнүн түшүнүүгө жана билимдериндеги кемчиликтерди аныктап, аны түзөтүүгө жардам берген өзүн өзү баалоочу тапшырмалар, куралдар берилген. Балдар өзүн өзү баалап, көрсөтүлгөн нускама боюнча. Анан өзүңдү сынап көр деген бөлүмү мына ушул билимди канчалык деңгээлде бала түшүндү, өздөштүрдү деп аны кемчилигин аныктап жана аны өзү оңдоп, билимин тереңдетип бышыктай алат. Андан башка дагы өзүн өзү талдоо деген блогунда окуучуларды өздөрүнүн жетишкендиктери жөнүндө ой жүгүртүүгө, эмнени үйрөнүшкөнүн жана эмнени өркүндөтүүгө муктаж экендигин аныктоого үндөйт. Бул өз алдынча окууга карай маанилүү кадамдар болуп саналат. Окуучуларга ар бир бөлүмдүн аягындагы негизги түшүнүктөрдү кандайча түшүнүүлөрүн жана текшерүүгө, алган билимдерин бекемдөөгө кандайча жардам бериш керек. Мына ошондой текшерүүчү баракчалар аркылуу дагы анын билим деңгээлин текшерип, бул бөлүмдүн аягында анан үйрөнгөн түшүнүктөрдү бекемдөөгө жардам берүү үчүн формативдүү баа берүүнү камсыз кылат. Бул жерде ушул текшерүү баракчасында формативдик баалоону дагы жүргүзүп, алардын билимин дагы бекемдеп, суроолор окуучуларга билимди жана негизги түшүнүктөрдү эстеп калууга жардам берүүчү суроолор болот дагы. Окуучулардын үйрөнгөн түшүнүктөрүн ар кандай, башкача айтканда, алган билимдерин ар кандай контекстте колдоно билүү жөндөмүн текшерет. Андан кийин биздин акыркы 3 сыйдан кийинки этабыбыз бул 1И деп айттык. 3 сый плюс 1И бул алган түшүнүктөрүн, билимдерин өнүктүрүп, билимин байытуу же болбосо тереңдетилген окутуу деп аталат дагы. 1Иде биз кандай маалыматтар берилет? Мында ошол теманын аяк жагында, мисалы үчүн бүгүнкү күндөгү илим, бүгүнкү илим деген блогунда изилденүүчү түшүнүктөрдүн актуалдуулугун баса белгилеп, заманбап илимий ачылыштарды жана практикалык колдонууну көрсөтөт. Бул жерде окуучу өзүнүн бир мүмкүнчүлүгүн, чыгармачылык иш аракетин көрсөтө алат. Мына ушул жерде өзүңдү сынап көр деген тапшырмасында булардын критикалык ой жүгүртүүсүн, сын көз карашын өнүктүрүүгө ошол багытталган татаалдыгы
жогорулаган тапшырмалар камтылат. Бул жерде ошол тапшырмаларды кандай деңгээли, жогорку деңгээлдеги, башкача айтканда креативдик деңгээлдеги тапшырмалар болот дагы. Алардын алган билими андан ары өнүктүрүлүп, андан ары тереңдетилип, илимий көз карашын байытышыбыз керек. Мына ошону менен биз сиздер менен бүгүн 3C+1E моделиндеги окутуу кандай болот? Кыскача ушундай түзүлүшүнө мүнөздөмө бердик. Ушинтип пландаштырып, анан окуу китебиндеги же болбосо окуу каражаттарынын мазмуну дагы ушул 3C1E моделине дал келип түзүлгөн. Мындай артыкчылыктары Кембридж технологияларын мугалимге абдан жеңилдик болот. Бардыгы ушул китепте көрсөтүлгөн. Эмесе кыскача бүгүн сиздер менен бөлүшө турган маалыматыбыз ушул. Мындан ары дагы биз тереңдетүүгө кызматташ болуп иш аракеттерди аткарабыз. Саламатта болуңуздар. Кийинки сабактарда жолугушабыз.